Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы Талайбек Өмүралиев баш болгон топ 30-630 аскер бөлүгүндө болду. Аталган аскер бөлүктүн көчүрмөнүн даярдыгын, аскердик тартип менен аскер кызматынын абалын, ошондой эле бөлүктөрдүн материалдык техникалык каражаттар менен камсыздалуусун көрүштү. Частьтардын баарын текшеришибиз керек. Даярдыктар кандай экен? Мына ушул Баткен батальонунун даярдыгын текшердик. Даярдыгы жакшы деп айтсак болот. Анткени мына менен тревоганын көтөрүп чыгардык, техниканын баары тең чыгып, өздөрүнүн көрсөткөн райондоруна барып иш-чараларын өткөрүп атат. Эми жыл башынан жыл аягына чейин сабак өткөрүү бир мында бизде айтат, одиночный подготовка башталат. Биринчиден солдаттар өздөрүнчө даярдайт. Анан кийин кичине подразделениялар менен даярдайт, отделение, взвод. Анан рота менен даярдайт. Анан мына батальондук даярдыктар аягында болот да. Мына ошол батальондук даярдыктар болуп атканда ушундай ученияларга чыгып, ушундай иш-чараларды өткөрүшөт. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы генерал-майор Талайбек Өмүралиев 30-630 аскер бөлүгүнүн атайын талаа машыгууларына да барды. Анда абадан кол салуудан коргонуу багытындагы техникалык каражаттар менен таанышып, аскерлердин көчүрмөнүн даярдыгын жеринде көрдү. Канаттандырат, анткени командир жакшы, техникалар даяр экен, солдаттар мындай башыкында аткандарын көрдүңөр, баары тең атканды билет экен, тийип атышат. Кудайга шүгүр жакшы. Буга чейин да мындай тоо аткычтар батальону тактикалык машыгууларын өткөрүп келген. Мында жоокерлердин алган билимин практикалык негизде көрүүгө болот. Аны менен катар аталган аскер бөлүк 2 жылдан бери эң мыкты батальон наамын алып келүүдө. Солдаттарыбыз талаа жүзүндө, практика жүзүндө өздөрүнүн чеберчилигин көрсөтүштү. Бул өзүнчө тоо аткычтар батальону Баткен областындагы жайгашкан. Быйыл биздин батальон 2 жыл менен катары мыкты батальон болуп, куралдуу күчтөрүнүн эң алдыңкы аскер бөлүгү болуп эсептелет. 2020 жылдын 1 декабрында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө жаңгы окуу жылы башталды. Буга чейин да планга ылайык 2020 жылдын 1 декабрынан 3 декабрына чейин аскерлерде көчүрмөн даярдык боюнча тактикалык катардык көнүгүүлөр өткөрүлгөн. Нурзат Кабылжан кызы, Куштарбек Абдикар уулу, Алтын бешик жаңылыктары.